Бүгін Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жыйынында бир канча чечимдер болду. Ошонун бир чечимдин бирөөсү биз 2021 жылы Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен Манас театры түзүлгөн. Ал жака көбүнчө манасчылар кирди эле. Бул окка чейин 33 штат менен театр түзүлгөн. Ал эми азыр жаңы чечим менен 50 штат берилип атат. 50 штаттын ичине бул жерде баягы улуттук маданиятты колдоо максатында манасчылар, дастанчылар, төкмө акындардын бардыгы ушул Манас театрынын ичине бириктирилди. Манас театрынын ичинде Элмирбек Иманалиев атындагы төкмө акындар мектеби түзүлөт. Негизи эле ушул улуттук маданиятты алып жүрүүчүлөрдүн башы ушул Манас театрынын алдында бириктир десек болот. Жакын араларда бир чоң ушул Манаска байланышкан, төкмө акынчылыкка байланышкан, дастанчылыкка байланышкан, айтуучулукка байланышкан жакшы программалар чыгат Кыргызстанда. Бүгүнкү министрлер кабинетинин жыйынында дагы бир абдан орчундуу бир чечим кабыл алынды. Өзүңүздөр билгендей, бир канча убакыт мурун Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен туризмди өнүктүрүү боюнча атайын документ кабыл алынган. Ал документке ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө атайын тапшырма берилген туризмди өнүктүрүү фондун түзүү жана ал жака 1 миллиард сом менен уставдык капиталдык башталгычы менен туризмди өнүктүрүүгө жумшоо боюнча. Мына ошол фонд азыркы учурда түзүлдү. Фонддун негизги максаты ошол көбүнчө туризм тармагында иштеп аткан ишкерлерге жардам берүү, инфраструктуралык долбоорлорду колдоо, аларды каржылоо жана туризмди өнүктүрүү болуп эсептелинет. Мен ойлойм, ушул акыркы 30 жылдан бери бул күндү эңсеп келдик элек. Мына ушул күндө келип азыркы учурда туризмге өнүгүүгө абдан чоң бир кадам жасалды деп.